Неля, акыбалын сурап келдик. Тилекке каршы абалы оор. Урматтуу кыргыз элим, кырсык каш кабактын ортосунда ага эч ким кепилдик бере албайт. Өзүңүздөр билгендей, кесиптешибиз Анжелика кырсыкка учурап калды. Бүгүн акыбалын сурап келдик. Тилекке каршы абалы оор. Бул албетте сыноо, бирок ар бир сыноонун аркасында жакшылык бар. Дуа момундун куралы дейт. Ошондуктан жамаат менен тафриджия салаватын баштадык. Бул салават 4444 жолу окула турган дуа. Андыктан ар бириңиздер чын жүрөгүңүздөр менен окусаңыздар, буйруса Алланын мээрими, каалоосу менен Анжелика жана анын кыздарынын абалы жакшырат деген үмүттөбүз. Анжелика бүтүндөй кыргыздын кызы, андыктан жаратканымдан ырайым тилеп, дуа кылып коюуңуздарды дагы да өтүнөбүз. Жалпы элимдин, жамааттын дуасы кабыл болсун, деди ырчайым Неля Нуркулова. Экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова Финполицияга суракка келди. Бүгүн 26 январда экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова финансы полициясына суракка келди. Белгилүү болгондой, Аида Исмаилова экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын имаратына саат 8:55 кирген. Буга чейин Аида Исмаилова 9:30 суракка чакырылганы кабарланган. Белгилей кетсек, ал Кыргызстандагы коронавирус пандемиясы учурунда гуманитардык жардамдын таркатылышын иликтөөнүн алкагында суракка чакырылган. Коронавирус пандемиясы учурунда Кыргызстанга гуманитардык жардам жеткирүү боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев шектүү катары өтүүдө. Бул иш боюнча күбө катары экс-премьер-министрлер Мухаммедкалай Абылгазиев, Кубатбек Боронов дагы күбө катары суракка чакырылган. Булак чындык KG. УКМКнын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев кармалды. Аскер прокуратурасынын маалыматына караганда, учурда сотко чейин көндүрүш ишинин алкагында териштирүү иштери уланып жатат. Маалымат толукталат. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Буга чейин Сегизбаев 25 январда УКМКга сурак берүү үчүн барганы айтылган. Булак чындык KG.